Assalamu alaikum. Иман Нуру Кадырбеков. Жаңы жылды жақшы кабар менен баштап атканыңызга жаратканга шүгүр айталы. Не себептен дегенде кечээ мына Сахарова боюнча туура чечим болгондугу бизге кабарланды. Урматтуу өкмөттүн өкүлү Алмазбек мырза, сизге чоң рахмат. Сөзүбүздү жерге таштабай, аябай катуу контролдоп бердиңиз, протоколдук тапшырманы элчиликке жеткизип бердиңиз. Мурда билесиз, Сахаровада ошол жерде кезекке туруп көп функционалдуу миграциялык борбор бар. Адамдар 5700 рубльга текшерилчү эле. Эгерде кандайдыр бир ооруда, венерологиялык ооруга шек сыналса, 5300 рубльга дарыланат болчу. Андан ары барып туруп, дагы 18000 рубльга Ленинский проспектидеги атайын поликлиникада амбулатордук лечениени өтчү болчу. Азыр эми бир гана ошо Сахарованын өзүндө текшерилгенге 5700 рубль кетет экен. Калган эгерде бир шек саналса же оору чыгып кала турган болсо, акысыз дарылана тургандай чечим кабыл алынды. Ошон үчүн эми жакшы ишти аткарганда рахмат айтып коюш керек. Өзүңүзгө рахмат. Ошо өкмөткө, Россиянын өкмөтүнө рахмат. Биздин элчиликке дайым эле сындалып жүрөт. Бүгүн жакшы ишинди айтып коелу, ушуну айтып коеюн дедим. Также я хочу выразить благодарность нашим российским коллегам, в частности депутатам Государственной Думы господину Калашникову, а также Тайсаеву, с которым мы обсудили данный вопрос. Этот вопрос был предметом наших переговоров, и они тоже внесли свой посильный вклад. Благодаря общим усилиям данный вопрос был решен. Эми ушул чечимди кыйшайып аткарууга шарт түзүш керек, ушуну да көзөмөлгө алыш керек. Чоң рахмат, биздин миграцияда жүргөн мекендештерибизди куттуктагым келип атат.